UFC чемпиону Валентина Шевченкону тосуп алууга карата даярдыктар эртең мененки 7:30 башталган. Ош эл аралык аэропортуна жаш спортчулар жана күйөрмандары алкыш сөздөр жазылган лозунгтар, желектер менен келишкен. Ошентип көптөн күткөн Шевченко ордолуу Ош шаарына учуп келди. Мен Ошко келгениме абдан кубанып турам. Мен билгенден Ошто эр уруштун жана ММА, UFC'нин күйөрмандары көп. Мен алар менен жолугушууну чыдамсыздык менен күтүп жатам. Акыркы жолу Ошко мындан 18 жыл мурда келген экенмин. Кызылкаяда бир спорттук иш-чарага катышып кеткенбиз. Чемпион кызыбызды Ош шаарынын мэрия жана өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү жылуу маанайда тосуп алышты. Валентина менен болгон жолугушуу аэропорттун атайын конок залынан башталып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү куттуктоо сөздөрүн айтып, айымдардын улуттук кийимин кийгизип жоолук тартуулашты. Валентина Шевченко аскердик оркестрдин жана күйөрмандардын сүрөөнү астында чыгып, атайын кортеж менен шаарды көздөй бет алды. Чемпион Ошко апасы Елена Шевченко жана машыктыруучусу Павел Федотов менен чогуу келген. Жолугушуунун жүрүшүндө спорт чебери журналисттер үчүн маалымат жыйын курду. Шевченко беттеш алдында өзүн кандай алып жүрүүсү, моралдык даярдыктары тууралуу буларга токтолду. Мен күрөш менен көптөн бери машыгып келем. Ошондуктан күрөш астында бир жума болобу, бир күн болобу өзүмдү контролдоп турушум шарт. Спортсмен ар дайым эмоцияларын башкарып билүүсү керек, бир калыпта. Анткени ашыкча эмоция даярдыгыма зыянын келтирип коюшу мүмкүн. Топтолгон терс эмоцияларды күрөш учурунда гана бошотуу керек. Албетте күрөштүн алдын мен кыжаалат болом, толкунданам. Себеби атаандашты жыгытуунун жолдорун издей баштайсың. UFC күрөшүн алсак, атаандаш эки аялдын белгиленет. Андан кийин анын күчтүү сапаттарын, кемчиликтерин издей баштайсың. Валентина Шевченко UFC'нин алкагындагы алгачкы беттешин 2015-жылы өткөрүп, анда эч кандай даярдыксыз атаандашын жеңип алган. Андан кийин UFC Валентинага сунуш берип, Мушкер аталган уюм менен келишим түзгөн. Валентина Шевченко UFC'деги беттештерде Кыргызстан жана Перу мамлекеттеринин атынан чыгат. Албетте бул Кыргызстан үчүн чоң сыймык. Валентина Шевченко дүйнөнүн 15 эң мыкты деген Мушкер намына кирип, бул мен айтар элем, ушундай спортчу кыргыз желегиси көтөрүп чыгыш эле биздин кыргыз мамлекетибиз үчүн аброюн аябандай жогорку деңгээлге көтөрөт десем жаңылышпайт болушум керек. Валентина Шевченко буга чейин 61 кг салмактагы категорияда беттешип келген болсо, кийинчерээк 57 кг жеңил салмак категориясында беттеш өткөрүп келет. Эскерте кетсек, Мушкер 5 жашынан бери спорттун дал ушул түрү менен машыгып келет. Ал учурдагы чемпиондук курун коргоо үчүн ушул жылдын июнь айында алгачкы беттешин өткөрөт. Бекназар Абдыкасымов, Жусуп Кошмат уулу, Ош Бирим жаңылыктары.